Жуудургандан кейін дөңгөлөктөр бар жылдырап. Тирелерде апа-пакай болуп калды. Дөңгөлөктөр жылтырайт. Дөңгөлөктөр жылтырайт. Дөңгөлөктөр жылтырап калды. Трейлер да таптаза болуп калды. Мен азыр мен жашаган райондун жанындагы кичи районго келдим. Микрорайон деп коелу. Американецтер кандай үйлөрдө жашашат көрсөтөм сиздерге азыр. Моякта фонтан агып атат. Кооз фонтан бар экен. Мындай лежачий полицейскийлерди коюп коет экен. Катуу айдабасын депчи. Мыяктын ичинен 25 майл менен айдаш керек экен. Тета 35-40 менен айдаш керек экен да. Опа, бисмилла. Двухэтажный үйлөр экен. Райондун баары таптаза. Ухоженный. Мындай бөлмөлөр бар, арасында фонтанчиктерди кое берип коет. Азыр мон коросунун ичине кирели. Анан ушундай райондун ортосунда офиси болот да. Ар бир райондун мына офиси бул экен. Анан бул жерде бассейн экен, азыр пока ачылып эле экен. Анан күн жылганда бассейнди ачышат да.
Мына ар бир үйдүн астында мындай парковкалар бар. Парковка менен Агаяда, мен жашаган районда, Колумбустун тегерегинде такыр проблема болбойт да, монтип келсең. Мына парковкалар турат тизилип. Каалашыңча. 3 машинаң болобу, 5 машинаң болобу. Коюп койсоң проблема жок. Ана мындай каз, паз, өрдөктөр жүрө берет, эч ким тийбейт. Анан Америкада дагы бир кызык жери. Жер үй болобу, этаж үй болобу, огород жок да мыяктачы. Эчтеке өстүргүзбөйт. Бизге окшоп, Кыргызстанга окшоп сабиз, пияз, картошка, жашылча, алма, өрүк деген жок. Мына көрүп атасыңар. Жалаң бак, анан чөп да. Анан чөптү постоянно кырктырып туруш керек да. Эгер убагында кырктырбасаң, штраф салышат да. Мондай районуна кирип көрөлү азыр. Мондай үйлөр экен да. Мына таптаза, бир да мусор көрүнбөйт. Мына бөлмөлөр. Так, биз азыр уже өзлөрүнүн үйүндө, бул менчик үйлөргө келдик да. Американецтер ушундай үйлөрдө жашашат. Булар уже квартиранттар эмес да, булар өзлөрүнүн үйлөрү. Бул өтө бай район эмес. Бирок ошого карабай өзлөрүнүн үйлөрү, өзлөрүнүн территориясы, үйлөрүнүн аркасында эс алган жерлери бар. Мондай үйлөрдө. Мына бул жакта да бүт баары таптаза. Бир дагы мусор көрбөйсүң. Анан огороддо отургузулган эчтеке көрбөйсүң. Жалаң эле чөп. Анан ушул өзүнүн территориясындагы чөптү определенный убакта кыскартып туруш керек да буларчы. Эгер өсүп кетсе, бул sanitation келип, буларга штраф жазып коюшу мүмкүн да. Мына ар бир үйдүн почта Америкада катуу иштейт да. Ушул бакстарына каттарды салып кетишет да. Мына сиздер көргөндөй киши көрбөйсүң да күндүз дагы. Эки машинага эки жак өтүп калат, атак мындай бака шака болуп, талпа болуп жүргөн кишилерди көрбөйсүң да. Ушундай район. Көбүнчөсү двухэтажный үйлөр. Сторонада дагы двухэтажный үйлөр. Анан мондай баскетбольный жана сеткаларды коюп коюшат. Убакыт болгондо балдар чыгып үйүнүн астында короого эле тренировка жасап коюшат да. Мына дагы бир баскетбольный сетка турат. Мына бир эки киши көрүп атам. Бир киши тренировка жасап чуркап жүрөт. Ушундай достор. Мына бир ызы чуу жок. Тып-тынч. Чөптөрдүн баары таптаза, чабылган. Почта келе турган ящиктери кычырайт.
Анан булар байкап турушат, мына байкап коет. Эгер ыз чуу болуп, бирдеме болсо эле полицейскийге чалып коет. Полицейскийлер бат эле 5 минутка жетпей жетип келишет да. Мына мыякта дагы баскетбольный площадка, сеткасы турат. Бул жак кичине жакшыраак үйлөр окшойт да. Могу жерде площадкасы бар экен, ушул жерге келип азыр дрон учурсак сонун болмок да. Так, мындай машинаны токтотуп койдук. Эчтеке деле болбойт болуш керек. Мына азыр ушул жерге келип дрон учурганга аракет кылабыз. Мына бүт баары таптаза. Мыяка балдарга атайын ойной турган площадкасы бар экен. Аккуратный. Баскан жерлерде жумшак экен, балдар жыгылып кетсе, повреждение албасын деп. Ана мыяка беседка жасап коюшуптур, үстү кырды экен. Эс алып отурганга. Так, туугандар, достор. Ушундай американецтердин жашоосу. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. В конце тоннеля яркий свет, и я иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Светом.
Жакшы дрон учуруп райондун үстүнөн да көрүп алдык. Мына татынакай үйлөр. Ушундай үйдү Америкадан алса болот да. 15 жылга, 30 жылга алса болот, 10 жылга алса болот. Ушул үйлөрдүн баасы bir 200'den 250'ge чейин да. 200'den 250'ge чейин болот ушундай үй алса. Мен да азыр карап жүргөм. Кудай буйрса жакында грин карта чечилип калса, этаж үйдөн ушундай үйгө акырын жылыш керек. Мына татынакай сонун үйлөр бар экен. Приятно, да, просто приятно. Бул үй сатылып атканбы, же эмне рекламасы бар экен. Булар өзлөрү прямой үйдү сатышпайт да көбүнчөсүчү. Америкада үй сатам десе атайын риэлторлорго беришет, риэлторлор рекламасын коюшат, сүрөттөрүн тартышат. Анан ошо реклама аркылуу үйдү таап, жаккан үйүңдү риэлтор менен кабарлашып, ал loan officerге берет. Анан loan officer сага банктан үй канча турушо ошо сумманы чечип берет да. Анан процесс бир 2 айга созулат да. Мой үй сатылып атканда мен көргөм ушул үй сатылып аткан. Азыр көп карабай элем да. Кудай буйрса жакында карайбыз. Сиздерди күтөбүз достор, мекендештер. Америкага келиңиздер, бутуңуздарга туруңуздар. Биз да түшүнүп атпайбызбы, Кыргызстандан алган маянаңар карыздан карызга эле жетип атпайбы дегендей да. Колдон келсе аракет кылып Америкага келиңиздер достор. Так, биз үй жака жылалы. Достор, мо 70-жол. Основной жолда, мен ушул жерден көп өтөм да, мына 70-жол. Ушул 70-жолдон киргенден кийин эле бир 200-300 метрден кийин Walmart деген американский супермаркет бар да. Мен ошол супермаркеттин жанында турам да. Анан 70-жолдон эки жака өтүп үйгө кире берем да. Жумасына бир жолу, 2 жумада 2 жолу, 3 жолу. Ошон үчүн биздин трак айдаган жарандарыбыз болсо, ушул биздин районго көчүп келсеңер, абдан сонун болмок да сиздерге. Үйүңүздөр менен, үйдөгү бала чака менен бат-баттан көрүшүп турмаксыздар да. Мына 70-жолдон киргенден кийин эле мондай. 1 минутка жетпей, жарым минуттан кийин мондай мына Walmart деген супермаркетке келип калабыз да. Мына тракистер келет. Келип ушу Walmarttын коросуна турушат. Анан мыяктан каалаган жолуна тамак ашын алып алып, кайра 70-жолго чыгып алып кетип калышат да. Мен азыр убакыт болбой атат. Эртең бүрсү күндөрдөн ушул Walmart деген супермаркеттин ичине кирип, эмнелер сатылат, баалары кандай экенин көрсөткөнгө аракет кылайын. Америкадагы эң бир популярдуу чоң супермаркеттердин бири да. Walmart деп жазылып турат. Анан ушул Walmarttан киргенден кийин эле мына могул жерде
стоянка бар да, Walmart'ın стоянкасы. Ушул жерге трак айдаган жигиттер кирип келип, Walmart'ка кирип тамак ашын алышат да. Кенен да мияка где-то 20-га жакын трак батат. Бул жагында да чоң территория бар да. А мен болсом могул жерде жашайм. Өзүнчө кичинекей микрорайон, абдан тынч жерде жайгашкан. Биздин мекендештерибиз тракты иштесе, ушул биздин районго келсе, квартирада арзан, $1000 расчет кылыш керек. Трехкомнатный квартираны, двухбедрумныйды. Бул Нью-Йорк штатына караганда абдан арзан да. Нью-Йоркто азыр мен турган трехкомнатный квартира Нью-Йоркто бир 2-2,5 болуш керек да. Мен болсо $1000 төлөйм. Ошон үчүн биздин кыргыз трак айдаган жарандар болсо ушул районго чакырат элем. Абдан сонун район. Мен обычно бул жак менен кирем. Үйгө жакын деп. Мына гараждар тизилген да. Гараждарды да алса болот рентке. Азыр мен сиздерге офис жак менен кирейин. Кыргызстандан мекендештерибиз келип калса дагы, кийинчерээк тракты иштеп калса дагы ушул районго келсеңер, абдан сонун болот да. Мына бул биздин офис. Офистин аркасында жим бар. Жимдан кийин мына бул офистин аркасы, тиги жим, бул болсо бассейн. Бассейнди азыр даярдап атышат. Тазалап жууп коюшту. Эми жакында суу куят. Бул болсо биздин почта алган жерибиз. Почталардын баары ушул ящиктерге келет. Нью-Йоркто бөлүнөт да, мусор салганда дагы кордонду өзүнчө, айнекти өзүнчө, мусорду өзүнчө деп бөлүп салышат. Биз болсо могул жерге келебиз да, эшигин ачып туруп, общий эле бир жерге салып салабыз да. Биз бөлбөйбүз. Мына мен да үйгө келип калдым. Үйдүн жанына токтотобойн десем, Мерстин жанына токтотойн десем, место жок экен. Могу жерде бир место турат. Ушул жерге азыр коюп туруп үйгө кирейин. Мейлиңиздер. Ушундай экскурсия болуп калды да бүгүн. Баарыңарга жакшылык, аманчылык. Кийинки эфирден жолукканга чейин ызык салам баарыңыздарга.